Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Адам укуктарын коргогон бир дүйнө Кыргызстан уюму бүгүн Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, сентябрь айы үчүн айлыгынан баш тартууга чакырды. Жайкы алуудан кийин алар 1 сентябрда күзгү сессияга чогулуп, 2 күндөн кийин эле кайра тарап кеткен жана эми 4 октябрда парламенттик шайлоо өткөндөн кийин гана ошол шайлоонун жыйынтыгын бекитүү үчүн чогулат. Мамлекеттик бюджеттен депутаттарга сентябрдагы айлыгы үчүн 54 миллион сомдон ашык бөлүнгөн. Бирок алар негизги депутаттык милдетин аткарган жок да. Акыркы жылдары өлкөбүздө көптөгөн баалуулуктар, алардын ичинде саясий түшүнүктөр дагы өз түпкү маанисин жоготуп, бузулуп кетти. Аны менен кошо коом да өзгөрүп, коомдук пикир дагы бузулгандыктан көпчүлүк аны байкабайт жана ага маани бербейт. Жогорку кеңеш саясий түзүлүш, ошондуктан ага мүчө болгондор дароо өздөрүн саясатчы деп эсептей баштайт. Коомдо саясат былык нерсе деген түшүнүк калыптанган, ошондуктан саясатчымын дегендер мүмкүн болушунча көбүрөөк былык иштерге катышууга аракеттенгендей. Журналистика акыркы мезгилде жаңылыктар менен гана чектелип калган сыяктуу, саясат дагы жалаң коомдук активдүүлүккө такалып калгандай. Активизм заменяет политику. Активизм важен и нужен. Саясаттын ордуна жөн гана активдүүлүк болуп жатат. Албетте андай активдүүлүк дагы керек. Ансыз болбойт. Бирок ал жетишсиз. Программа болуш керек. Ал идеяга негизделүүгө тийиш. Саясий лидер болуш керек. Партия, анын тарапташтары. Антпесе өлкөдөгү абалды өзгөртө албайбыз. Жыйынтыкка эл жөн гана активдүүлүк кылбастан, коомдо чыныгы саясат болгондугуна жетүү мүмкүн. Не только активизмом, но еще и политикой. Явленскийдин айтымында саясий каршылык акцияларына чыккандар дагы керектүү иш жасап жатат. Бирок мамлекеттин өнүгүүсү үчүн андай иштерден тышкары олуттуу саясат дагы керек. Андай саясат үчүн туруктуу жана бекем пайдубал керек. Саясатчымын деген адамдын калыптанган жана алысты көздөгөн көз карашы болууга тийиш. Андай адамды саясий каршылаштары дагы эсепке алып аны кадырлаш керек. Андай болбогондо чыныгы саясат жана түпкү баалуулуктар жасалма, күнүмдүк түшүнүктөргө алмашат. Мисалга, азыр өздөрүн саясий партиябыз дегендер Кыргызстанда партия эмес. Бир нече адам Минюстка барып, уюмун каттатып алат дагы, шайлоого партиялар гана катыша тургандыктан өз тааныш билиштерин кошуп, талапкерлер тизмесин түзүп алат. Мындай көрүнүш ар бир шайлоо сайын кайталанат жана барган сайын жаман гана жагына өзгөрүүдө. 6-чы чакырылыш учурунда Жогорку кеңеш бийликтин кол багасы болуу ишин бүтүрдү. Чыныгы саясатчылар болсо соттолуп камалып отуруп парламентте көшөкөрлүк менен келишкичтикке гана чындап адистешкендер гана калды. Ага карабастан азыркы 120 депутаттын 80ден ашыгы, же 70%, кайрадан депутаттыкка аттанып, шайлоочуларга жомоктогудай өзгөрүүлөрдү убадалай баштады. ГКМБны жоёбуз дейт. Тиги депутаттардын санын 2 эсе кыскартабыз дейт. Жана башка иши ушундай да. Анан эми срот болот да. 85 азыркы мынагы шайламдагы Жогорку кеңештен 85 киши бараттыр да кайрылып шайлоо депутат болом деп. А ошол азыркы отурганда эмне кылышты ошол 85-и? Өзгөртпөй ушулардын баарын. Анан булар жөнөкөй маселелер эмес да, булар конституцияда жазылган. Мындан кем эмес убадалар мындан 5 жыл мурдагы шайлоо алдында дагы берилген. Алар аткарылбаганын биз баарыбыз билебиз жана көргөнбүз. Бирок биз баарыбыз оңой менен чыга албаган бир нукка түшүп, туңгуюкка кептелгендейбиз. Нукка түшкөн коом жана карапайым шайлоочулар үчүн ал жабык. Бирок депутаттар аны каалаган учурунда ачып, жарым жыл улана турган сессияны 3 күндө бүтүрүп салып жатат. Депутаттар гана эмес, айрым өкмөт мүчөлөрү дагы эч кандай чектөөлөрдү тааныбайт. Шайлоого катышам дегендер үчүн депутаттыкынан эле айлыгы айлыгы дагы, кызмат орундары дагы сакталат экен жана Жогорку кеңешке шайланбай калса, алар кыпындай эч нерсе жоготпостон кайрадан өз жогорку кызматтарына кайтып келе алат экен. Анткени эл үчүн, мамлекет жана келечек үчүн жанын үрүп иштеш керек эмес. Калптын үстүнө калп үйүлгөн коомдо жашап калдык. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.